Алыскы бир ноталык стан деген музыкалык өлкөдө скрипкалык хан жашаптыр. Анын 5 кабат сарайы болгон экен. Ал өзүнүн сарайын скрипкалык ачкыч менен бекитчү. Анын байлыгы 1-Октава деген шаарда жайгашкан. Хандын 7 жардамчысы болгон. Аларды ноталар деп аташат. Ар бир нотанын өз аты жана музыкалык үнү бар. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ноталар ырдаганды жакшы көргөндүктөн ырдын өлкөсү деп аталып калган. Скрипкалык хан өзүнүн жардамчыларын кабаттарга бөлүштүрүп койгон. До тышкы оокаттарды жасачу. Ре жер төлөөдө жайгашкан. Ми, соль, си 1-2, 3 кабаттарды карашчу. Фа жана ля кабаттардын ортолорунда ырдап жүрүшчү. Бул музыкалык өлкөдө шаңдуу музыка жаңырып, аба ырайы дайым ачык болуп, мажордук маанайды тартуулап турчу. Бирок карды минор келип, сарайдагы тынчтыкты бузуп, жарыкты караңгыга айлантып, өз бийлигин орнотту. Жамгыр төктү, чагылганы басылбай, форте сымал улам катуулап, жалгыз сырап скрипкалык ачкыч бурчта отурду, пиано сымал үнү чыкпай. Хан чыдабай бас ачкычын чакырды, вазир менен чабандесин жөнөтүп, бас ачкычы 2-октавадан бери вазир бикар, диез бемоль чабандестери баары тең жардамга келишти. Чогулуп алып, каардуу минорду кууп салышты. Кайрадан музыкалык өлкөдө тынчтык орноп, шаңдуу мажор жаңырды.